аты жөнүм Кадырмамбетова Айнура. Бишкекте турабыз. Анан ошо уулума үй алсакпы дегенбиз. Анан өзүңөр билесиңер, бюджетте иштеген кишилер, карапайым кишилердин бир квартирага жете турган акчаны, каражатты топтошу кыйын. Ушул жагын ойлоп кичине кыжалат болуп жүргөнбүз. Үйгө жете турган акчаны кантип топтосок деп. Аңгыча эле биз интернеттен ушул келечек кооператив жөнүндө маалымат алып калдык, көрүп калдым. Анан элем аны жакшы, ушул кооперативдин кызматкери жакшы түшүндүрүп берген экен. Анан өзүбүзчө үйдөн 1-2 күн ойлондук, кеңештик, ушуга барсакпы деп. Анан кийин тобокел кылып бир чети анан баштадык. Биз 2 миллионго келишим түздүк. 25% төлөш керек экен, анысын төлөп кеткенбиз ушу сентябрдын аягында. Анан 4,5 айдын ичинде эле буюрса кезегибиз жетип калды. Бизге ушинтип чалышты, сүйүнчү кезеңиңер жетти, үй издей бергиле деп. Анан үй караштырып, буюрса бүгүн үйдү алып, оформить этип өзүбүзгө сүйүнүп турган болобуз. Бери келгенде бул уюм дейбизби, кооперативдин кызматкерлери аябай ишендирип айтышты. Анын үстүнө как раз биз келген учурда кезеги жеткендердин бир орус аял, анан бир кыргыз кишинин кезеги жетип калган экен. Ошолор келип, ошо үй кароо жөнүндө караштырып баштагыла деди аларды. Анан алардын көзүнчө алардын документтери менен тааныштырды. Алар даже мен 4,5 айда жетсек, алар баштапкылар болуп 3 айдан жаңы эле өттү эле дешти да. Анан буга да ишенип калдык. Бизге оформление болду. Бирок албетте залогко коюп коет экен, пока биз бул кооперативдин алдындагы жана кошумча булар төлөп берген 75% төлөп бүткөнгө чейин залогдо турат экен. Буюрса анан алган карызыбызды төлөп бергенден кийин залогдон чыгарып, үйдүн толук ээси болуп калабыз. Бирок азыр документ биздин атыбызга оформить этилди. Айына 14,5 миң төгөт экенбиз. Анан бул жак абдан мындай айтканда бюджетте иштегендерге, жаш үй бүлөлөргө абдан ыңгайлуу экен. Себеби жаңы үй салып аткан, жаңы үйлөрдөн ала турган болсоң, алар 3 жылдын ичинде бардык акчаны төлөп бер дейт. Анан анда деле 30% төлөө, андан кийинкисин $500-600 төлөш керек болот да. Ага бизде андай мүмкүнчүлүк жок. Булар 10 жылда 14,5 миң сомдон айына төлөп отурсаңар кутуласыңар. Анан эгерде акча каражатыңар кенен болуп калса, андан эрте деле төгүп, анан залогдон чыгарып кетсек болот экен үйдү. 12,5 миң сом үйдүн акчасы, 2 миң сом ошол акча пайдаланганыбыз жөнүндө экен. Анан эгер эртерээк төксөк, ошол 2 миң сом, 12,5 миң сомдон төккөндөй эле болуп калат экенбиз. Мага чейин көп кишилер үйлүү болуптур. Менден кийин да көп кишилер үйлүү болот го деп ойлойм. Ошон үчүн ишенип келсе болот бизерге.